Орто Азия боюнча күн энергиясын иштеп чыгуучу панелдерди жасай турган жападан жалгыз ишкана Кыргызстанга 2018-жылы курулган. Ишкана өзү 2016-жылы негизделген. Бул убакыт аралыгында завод Германия, Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге күн батареясын экспорттап келет. Учурда Өзбекстан менен тыгыз иштешет. Ишкананын айына 3000 жакын панелди даярдап, экспорттоого кубаты жетет. Завод жалаң гана немец жабдуулар менен жабдылган. Көпчүлүгү автоматташтырылган аппарат адам күчүн деле талап кылбайт. Болгону монитор аркылуу программалар менен башкарып туруу керек. Иштин 80%-ын жабдык аткарса, 20%-ына гана жумушчулардын жардамы керектелет. Сначала с помощью вот этого крана текло Өндүрүш мына ушул жактан башталат. Алгач бул крандын жардамы менен айнекти жабдыкка коебуз. Бул француз өндүрүшүндөгү айнектер. Кадимкидей эмес, өзгөчө, чыңалган айнектер болуп эсептелет. Биринчиден оор жүктөрдү көтөрүүгө күч жетет. Экинчиден чылмакка эмес, чагылдырууну жокко чыгарыш үчүн толкундуу болуп жасалат. Панелдер күн энергиясы, башкача айтканда күн жарыгы менен иштегендиктен көбүрөөк жарыкты өзүнө сиңирип алгыдай болушу керек. Бул айнектер жабдыкка жүктөлгөндөн кийин линия кое берилет. Андан ары продукция даяр болгонго чейин баардык этаптан өтөт. Биринчи айнектер жогорку температурада жуулат. Карасаңыздар, атайын жуучу щеткалар бар. Андан соң иондоштурулган суу менен жуулат. Кийин корготулат дагы таза айнек бул жакка келет. Айнекти кезектеги этапка жеткирүү үчүн рельстер колдонулат. Бул инновациялык техника. Азыр бул айнекти кийинки этаптагы бөлүмгө алып кетет. Азыр муну эч ким башкарган жок. Баардык автоматтык режимде ишке ашууда. Оператор айнекти кран менен гана көтөрүп берет. Калганын аппарат өзү кылат. Эми айнек жогорку рельс аркылуу кезектеги бөлүмгө кетти. Кезектеги бөлүмдө мына бул робот машина гана иштейт. Адам күчү талап кылынбайт. Ал айнектин үстүнө күн батареяларын тегиздеп тизип чыгат. Робот программага коюлган. Айнекти көрөрү менен эле сордургуч менен күн ячейкаларын бир жерден алат дагы айнектин үстүнө тегиздеп тизе берет. Адамдар аралашпайт. Өз алдынча эле айнектин келгенин көрөт. Линейкаларды каяктан алуу керектигин билет. Алар тизилип бүткөндөн кийин кийинки бөлүмгө жөнөйт. Не принимает, просто он самостоятельно видит, когда приехало стекло, самостоятельно видит. Ал эми бул аппаратты баардык өндүрүш линиясынын жүрөгү деп койсо болот. Ал күн батареясын жасай турган бөлүкчөлөрүн ширеттөө ишин аткарат. Вот так. Они бывают разных видов, но в основном делятся на две категории: поликристаллические и монокристаллические. Мына бул күн батареяларынын түрү болот. Көбүнчө эки категорияга бөлүнөт. Поликристалдуу жана монокристалдуу болуп, биринчисини мурда сынгандары кайра иштелип чыгат. Монокристалдуу болгондо баардыгы нөлдөн жасалат. Ушул ячейкалар автоматтык машинага жүктөлөт. Күн ячейкасын алат дагы иреттөөчү тарапка жөнөтөт. Көңүл бурсаңыздар, абдан ичке күн ячейкаларын жабыркатпай бөлүп алуу үчүн бул жактан үйлөйт. Анан алат дагы транспортердук лентага коет. Билебиз, зымдарын орнотот. Мунун баардыгы ширетилет дагы роботко жөнөтүлөт. Даярды робот алат дагы айнекке же лотокко кое берет. Андан соң бул жакта өз-өзүнчө болгон линейкалар бир тутумга кол менен ширетилип чыгат. Здесь эти отдельно стоящие линейки спаиваются уже в одну полную цепь. Здесь это делают. Бул жактан панелдер келет, ячейкадан жактан эметип, анын үстүнө болсо могу Ева деген пленканы чытайбыз. Ал болсо герметичности эметет да, суу кирбеш үчүн. Анын үстүнө могу бэкшит деген пленканы чытайбыз. Анан жакка жибергенде жактан текшеришет, полный неме канча чыгарып атат, пайка немелер туурабы, туура эмеспи, ошолорду текшерет. Робот болсо ячейкаларды салат, кремниевый. Бүт түздөп неметет, жактан болсо пайка өтөт, могу немеден. Паят этишет, бияка келет, лишний немелерин кезип коебуз. Анан кийин могу пленкаларды накрывать этебиз. Момундай чектер чыгат, могу жактанчы. Чаптайбыз, аяктан болсо бирак-сырак бирдеке болсо кимден кеткенин билинет да, ошолчу. Анан кийин канча акырында канча ватт чыгып атканы жактан, ошол жактан да билинип көрсөтүп турушат.
Бул этаптардын баардыгы бүткөндөн кийин күн батареяларынын сапатын текшере турган биринчи аппараттан өткөрүлөт. Первая машина контроля качества. То есть здесь у нас по сути дела уже как бы собранный такой солнечный модуль, первоначально заготовка. Азыр продукциянын баштапкы даярдыктарынан өтүп, көпчүлүк бөлүгү даяр болуп калды деп айтсак болот. Азыр сапатын текшерүү боюнча биринчи машинадан өтөт. Бул жактан биз ячейкаларды эки тарабынан тең сүрөткө тартабыз. Мында күн энергиясы аркылуу электр энергиясын кайра иштеп чыгуу процесси стимулдашат. Биз күн панелине кыймыл беребиз. Ошондо күн ячейкалары жаркырап баштайт. Ошондо камера аларды сүрөткө тартып алат. Эгер бир кемчиликтери болсо, жараңкалары болсо, же жакшы иштелбей калса, дароо монитор көрсөтөт. Мына бул жакта жакшы ширетилбей калган экен. Бирок бул олуттуу деп эсептелбейт. Кемчиликтери барларын бул ремонт кыла турган столго чыгарылат. Анда абалынан жараша бир ячейка же толук бир линия алмаштырылат. Процесс 7,5 минутта болот. 7,5 минут. Күн батареялары сапаты текшерилип бүткөндөн кийин ламинатор аталышындагы аппаратка киргизилет. Анда жогорку температурада вакуумдук мембрананын жардамы менен күн батареялары пресстелет. Ысык аппаратта пленкалары эрип, күн бөлүкчөлөрү айнекке жабышат. Бул ар кандай суу, чаң жана башка жагдайларга чыдамдуулугун арттырат. Это кулер. Здесь они охлаждают. Ламинациядан кийин бул жакка келет. Пулер деп аталат. Мында 150 градуста ысытылган күн панелдери муздатылат. Андан кийин бул жакка чыгарылат. Бул жакта да сапатын текшеребиз. Дефекттер барбы же кирдеп калганбы, ошолорду текшеребиз. Ламинациядан кийин бул пленка сыяктуу тунук түссүз болуп калат. Айнек менен күн ячейкаларын жабыштырып, ушундай монолитке айланат. Андан соң биз мындай junction box аталышындагы, башкача айтканда туташтыруучу кутучаны кийгизебиз. Бул күн панелинин плюс жана минус байланыш группаларына дал келтирип боксту орнотобуз. Эң аягында бул жарым фабрикаттар мында алюминий рамкалар менен бекемделет. Бардыгы бүткөндө даяр продукциядагы бир рет сапаттык көзөмөлдөн өткөрүлөт. Бул флешер машинасы күн менен иштөөнүн стимулдаштырылат. Ичинде жарык берүүчү диод жайгашкан. Ал токту, чыңалуусун жана башка күн панели бере турган функцияларды текшерет. Светодиодная панель, видите, такая большая. И она вот так начинает, короткая вспышка светит на солнечную панель и измеряет ток, напряжение. Азыр сырткы кабаты бул солнечный панелдин. Бул жерден түстөп коебуз. Мындан ары кезилет. Ошол азырынча муну октоп коюш керекпиз, анан көрөбүз. Кетсең да. Эме болуш керек. 45,5 болса, 45 жарым. Ошондо мага бир аз түктөсүн. Ол нары кирсин бир аз. Карап тур. Азыр теңдеп кетиш керекпиз. Биринчисин кол менен настройка кылабыз. Мына чыкты. Андан берден кезебиз. Программанын эмеси бар. 3 түр пленканы кезебиз. Азыр могу бэкшит деген эмени кезебиз. Биринчи программа. Бул счетчигибиз баарын кайра башына койбосок аппаратыбыз иштебейт.
жерден тиги рулондун размерин беребиз. Общий узундугу 175 метр примерно. Аяктаганда да карап туруш керекпиз да мунучу. Буюрса болду. Автоматикага коебуз. Бир 5ти кесип көрүп, уламды ченеп, улам карап түздөп, эметебиз да, мындайбыз да. Бул кезилгени биринчиси ошо тешип берет да, ошол тешкичти туралаш үчүн өзү ушинтип кесип алат. Бул Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда дагы күн энергиясын иштеп чыгуучу панелдерди жасай турган жалгыз ишкана. Анын иштеп жатканына 7 жыл болду. Өзүңүздөр көргөндөй, күн батареяларын иштеп чыгууда бул завод жаңы технологиянын негизинде иш алып барат. Күнүнө 70-80 даана продукция өндүрүлөт. Анда 12 жаран иштейт. Күн энергиясын алуучу панелдерге жергиликтүүлөргө караганда чет мамлекеттин суроо талабы көбүрөөк. Андыктан Ньютек ишканасында өндүрүлгөн күн батареяларынын 90% чет мамлекетке жөнөтүлөт. Наша фирма была основана в 2016 году. Завод Newtek был построен в 2008. Биздин фирма 2016 жылы негизделип, завод 2018 жылы курулган. Андан бери ишкана толук кандуу иштеп келе жатат. Жабдыктар болсо Schmidt немец компаниясы тарабынан жабдылган. Бул күн энергиясы индустриясы үчүн жабдууларды өндүргөн абдан чоң немец компаниясы болуп саналат. Биздин завод күнүнө 60-70 күн панелдерин өндүрүүгө күчү жетет. Болжол менен аптасына 100 киловатт, айына 500 киловатт кубаттуулукта продукция чыгат десек болот. Азыр айына 1 мегаватт көлөмгө чыгып, жаңы конструкциядагы көлөмдүү башка ячейкалар менен күн батареяларын чыгарууну ойлоп жатабыз. Албетте, алардын кубаттуулугу да бир топ жогору болот. Bir gün paneli 400 kW болушу мүмкүн. Биз продукцияларыбызды көптөгөн мамлекеттерге экспорттодук. Казакстан, Россия, Германияга. Азыр Өзбекстан менен чоң келишим менен көбүрөөк иштеп жатабыз. Алардын күн генерациясы боюнча ири долбоору бар. Ошонун алкагында кызматташуудабыз. Панели, соответственно, будем производить большую мощность в месяц. Өлкөдө соңку жылдары жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана айлана чөйрөнү коргоо максатында жашыл экономикага өзгөчө көңүл буруп келет. Күндүн кубатынан электр энергиясын алып, күн панелдерин пайдалангандардын саны дагы жыл сайын көбөйүүдө. Бул электр энергиясынын чыгымдарын алдаганча кыскартат. Негизи эле жашыл экономикага өтүү өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө боло турган багыттардын бири. Newtek ишканасы бул жаатта мыкты натыйжаларды көрсөтүүдө.